Мамлекеттик тил боюнча туугандар мынакей 2 күндөн бери чоң талкууга айланды. Тилекке каршы СССР убагынан бери калыптанып калган бир стереотип бар. Кимде ким орус классты бүтүрбөй, орусчаны жакшы билбей калса, безграмотный болуп калат дагы, жашоосу татаалдап, көптөгөн ийгиликтерге жетишпей калат, тың болбой калат деген сыяктуу бир стереотип бар экен да туугандар. Бул нерседен кайталык. Эми албетте орус тили расмий тил, ага эч кандай каршылык жок. Ошону менен бирге эле өзүбүздүн кыргыз мамлекеттик тилибизге артыкчылык кылышыбыз керек туугандар. Маселен, көп улуттун өкүлдөрү жашайт, ошолорго дагы шарт түзүп беришибиз керек. Алардан сурасаң, эмне үчүн кыргыз тилин билбейсиң десең, кээ бирөө зачем дейт, кээ бирөө силер өзүңөр орусча сүйлөп жатсаңар, ар бириңер, баарыңар, анан биз кантип кыргызча үйрөнмөк элек деп кайра уялтат. Өзүңөр байкагандай, кыргызча сүйлөгөн, кыргыз тилинде блог алып барган биздин блогерлер, ар кандай ар улуттун өкүлдөрү бизге көзгө жакшы көрүнөт туугандар. Анан ошондой эле кабыл алынып жаткан мыйзамдар бул өтө сонун. Маселен, келечекте иш кагаздары жана ошондой эле мамлекеттик иштерге өткөнгө мамлекеттик тилдин зарылчылыгы боло турган болсо, ошондо биздин башка улуттун өкүлдөрү жана ошондой эле өзүбүз кыргыздар, нукура кыргыздар дагы кыргыз мамлекеттик тилди артыкчылыкка коюп, мектептерде кыргыз тилдери көбөйүп, бала бакчаларда кыргыз бөлүмдөр дагы көбөйөт деген ишеничтемин. Ар кимибиз өз салымыбызды кошуп кетишибиз керек. Биз дагы Аят 4 тасмасында башкы каармандар, эң негизги оң каармандардын баардыгы тең мамлекеттик тилде так жана даана нукура сүйлөгөнгө аракет кылдык. Кино аркылуу салымыбызды кошолу деп жатабыз.